Баягы биздин арабызда жашап жүргөн улуу муундардан сурашкан экен да. Ата менен ападан. Ата, апа, сиздер көп жыл жашадыңар мына. Экөөңүздөр кол кармашып. Бунун сыры эмнеде? Анткени азыр жаштар көп ажырашып атышат. Той берген күн эртесин ажырашып кеткендер бар да. А сиздер ушунча жыл жашап келдиңер, мунун сыры эмнеде десе, айтыптыр да. Бир мисал менен эле. Балам дептир. Биз ушундай заманда чоңойгонбуз дептир. Кичинекей чакта айтып атты. Оюнчугубуз бузулуп калса, ыргытпай оңдочубуз деген экен да. Анан кетип калышкан экен. Мунун мааниси кандай философиялык? Алар оюнчукту ыргытпастан ошону оңдоп ойношт экен деген сөз. Биз дароо бир жашообузга бир кыйынчылык келсе, андан арылууну эмес, аны оңдоо менен алек болчубуз дейт да. Ошон үчүн биздин аталарыбыз, апаларыбыз мындай да, зорлук, зомбулук балким азыр көбөйүп аткандыр. Же балким ушундай болушу да мүмкүн. Мурун деле ушундай болгон да. Мурун деле ошондой болсо, анда азыр эмнеге биз көп көрүп атабыз? Балким биз азыр интернет булактары көбөйүп, азыр бир азыча болсо эле баарыбыз кабардар болуп, а мурун болсо ар бир үйдө эле болгондур. Бирок аны сыртка чыгарган эмес да. Ай кой, эл көрсө эмне дейт? Айыл билип кала турган болсо, болду, токтотолу ушу бойдон деп калышкан да. Анан алар ошондой болгон күнү деле дароо ошол аялдан, ошол эркектен ажыраганды каалаган эмес да. Бири-бирин оңдоп кетишкен. Азыр биздин жаш балдар оюнчук ойносо, бир дөңгөлөгү сынып калса, ыргытат. Жаңысын требовать этет да, талап кылат. Ушул нерсени салыштырып да. Силер азыр аялыңарга, күйөөңөргө бир кичинекей кыпындай бир нерсе болсо, дароо жаңы күйөө, жаңы аял издейсиңер дейт да. Балким ошол күйөөңдү же ошол аялыңды оңдоп көрөрсүң. Ошого биздин советтер доорунда чоңой өскөн биздин ата-апаларыбыз ошондой оюнчуктан ойногондуктан, ошондой жашоодо жашагандыктан апаларыбыз деле канча аталарыбыздан таяк жеди. Аталарыбыз деле баягы канчасы деле чемодандан алып кетип калды, кеттим деп элечи. Бирок эртеси күнү кайра жашап калышып эле ошол менен жашап кетишти. Эмнеге? Бүттү, ушул менин аялым, ушул менин күйөөм деп ошого кабыл алып, оңдоп кеткен үчүн биз ушул эрезеге жетип отурабыз да. Азыр андай жок да. Дароо азыр эмне кылыш керек? Ажырашыш керек, жашабаш керек деген сөз. Бир эрежени билип коюш керек да. Алла Таала Куранда бизди жакшы билет. Кудай Таала бизди жараткандан кийин биздин инструкциябызды Куранда түшүрүп койгон да. Мисалы үчүн мына бураки ноутбуктун мышкасы. Муну мен жакшы билбейм. Колдонгонду билем, бирок ичинде эмне бар экенин билбейм да. Муну ошол Япониядагы заводдогу инженер жакшы билет. Бул качан бузулат? Муну оңдоштун жолу кандай? Бул канча жылга чейин чыдап берет? Эми Кудай Таала адам баласындагы инструкциясын жазып койгон. Ошол инструкция Куранда адам заттын бардыгы кемчиликтүү деп жазып койгон да. Бир дагы адам идеалдуу эмес. Сен аялыңды, же сен күйөөңдү идеалдуу деп кабыл алба да. Кемчиликтүү. Инсан кемчилик кетирет, ката кетирет. Кээде биз ойлогондой болбой калат. Кээде бир туура эмес иш кылып алат. Эми бул адамдардын табияты ушундай экен да. Ошон үчүн бизди Кудай Таала кошкон. Тагдырыма, менин тагдырыма ушул кишини аял кылып Кудай берген, ушул кишини күйөө кылып берген, а менин тагдырымды Кудай чечкен. Мен чечкен эмесмин. Мен чечсем башка аялды алмакмын, башка күйөөгө тиймекмин дейт да. Жок. Сен өзүң каалабаган абалда ушундай болду. Эми ушу тагдырга баш ийиш керек дагы. Ошол күйөөнү оңдош менен, ошол аялды тарбиялаш менен, тарбия оңдош деген сөз амал физикалык эмес, ошого чыдап, ошонун акырын, өзүңдүн акыңды требовать талап кылбай, өзүңдүн акыңды берип, жанагындай жолдор менен ишке ашыра турган болсоң, көч бара-бара түзүлөт да. Анан ошону балдарга дагы ошону үйрөтүш керек болуп калат да. Ошон үчүн балдар жанагындай биздин балдарыбыз ата-эне урушканда дароо эле жанагындай сезимге алдырып эле, физикалык соккуга уруп эле дароо ажырашканды көрүп алган болсо, ал балдар ошону үйрөнөт. Ошого көргөзүш керек да. Балдарга ата-эне кандай мамиле кылыш керек. Ошон үчүн акыркы сөзүм ушундай. Бир илимдүү кишиге эки аял, күйөө менен аял келген экен, бир үй бүлө. Биз урушуп эле такыр эле ошо уруштан башыбыз чыкпай калды. Биздин бир маселебизди чечип бериңиз деп.
Айтат кандай маселе? Ушундай дейт. Макул. Бирок мен сиздерге маселеңерди чечип берейин, бирок биринчи мага жардам берип койгула дейт да. Кандай жардам берейин десе, айтат, мен ушундай бир айда бир канча күн кедей кембагалдарга, жесирлерге жардам берем дейт. Пакеттер менен тамак ашын дейт. Ошону мага жардамдашып ташып койгула, андан кийин бүткөндөн мен силерге чечип берейин дейт. Макул деп ошолор бир жумада 2-3 жолу келишип, ошол илимдүү кишинин пакеттерин алып алып, ошол жетим жесирлерге, жабыркагандарга барып таратып коюшат. Анан аягында бир айдан кийин таратып бүттүк деп келгенден кийин анан келиңиздер эми сиздердикин угайын десе айтат, биздики баары жакшы дейт да. Сурообуз жок дейт. Эмнеге андай болду? Мага жардам бериң, келе мен силерге жардам берейин десе, жок. Биздин дагы жаман жашагандар бар экен. Бизден да кыйналгандар бар экен. Ошолордун үйлөрүнө таратып жүрүп көрдүк дейт. Биздин жашообуз жакшы эле экен дейт да. Демек бизде суроо калбай калды дейт. Ошол себептен биз ылдыйларды карашыбыз керек да. Маселе, проблема келди, ылдыйларды кара. Өйдөнү карабай эле карачы, тигилер кандай жашап атышат. Карачы, тигилер заңгыраган үй салып атышат. Жок, үй жокторду кара. Ден соолугунан ажырап аткан, бөйрөк издеп жүргөндөрдү кара. Анан сен ошол аялыңа, ошол күйөөңө шүгүр келтиресиң да. Анан ошону алып кеткенге аракет кыласың. Ошол нерсени кабыл алганды билиш керекпи дейм да.